Коомубуздагы гендердик теңсиздик жана зомбулукка кабылган жарандарга колдоо көрсөтүү максатында аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмеси уюштурган окутуулардын экинчи этабы өтүүдө. Окутууга облустун социалдык кызматкерлери, социалдык педагогдор жана жергиликтүү комитеттин өкүлдөрү катышты. Негизги маселе аялдарга карата зомбулукту азайтуу үчүн үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо. Тренингдин катышуучулары буга чейин окутуунун биринчи этабы боюнча ыкмаларды колдонуу аркылуу өз аймактарында жетишилген ийгиликтер, жардамга муктаж үй бүлөлөр менен иштешүүдөгү көйгөйлөрү менен бөлүштү. Үй бүлө дарагында сүрөт тарттырып, ким канча кирешет табат, жолдошума канча кирешет табат дегенде, дагы бир келин айтты, мен үйдө көп чатак чыгарып жүрөм деди. Аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмеси 2022-2024 жылдар аралыгында гендердик тең укуктуулукка жетүүнүн улуттук программасын иштеп чыгышкан. Программа учурда өлкөнүн 5 облусунда ишке ашырылууда. Мыйзамдын негизинде түзүлгөн жергиликтүү комитеттер, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттер, ошолор эл менен кантип иштеш керек, мыйзам деңгээлде кандай иште милдеттүү аткарыш керек, ошол боюнча биз ошо семинардын деңгээлинде жана галс методикасы инструментин кантип колдонуш керек ошону үйрөтүп жаткан кезибиз. Анан бизден окугандан кийин алар өзүнүн коомчулугунда эл менен баягы каскадный метод менен деп коебуз, алар ошол элге дагы ошол методду үйрөтөт. Тренингде негизинен үй бүлөдөгү кирешени көбөйтүү дарагы, бактылуу үй бүлөнүн бриллианты, башкача айтканда үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон мамилелери жана долбоор жазуу багытында окушууда. Окутуу галс ыкмасы аркылуу жүргүзүлүүдө. Бул жерде кыялданууну аларды биз кагаз түрүндө иш алып барып, сүрөттөрдү ошол жерге кыялыңарды тарткыла дедик. Ал жерде окуучулар кыялдарын тартканда кагаз жетишпей кетти да. 3-төн 4төн барак берген убагыбыз болду кээ бир окуучуларга. Анан жыйынтыгын айтып келатканда окуучулар өздөрүнүн кыялын айтып келатып эле толкунданышып, кээде ыйлап жиберишти. Галс ыкмасы аркылуу биз негизи биринчи майдан баштап окуп келатабыз. Анда 3 күндүк болгон, семинар болгон. Бул экинчи окуубуз. Буюрса, бул ыкмадан биз көп өзүбүзгө жана биздин үй бүлөгө көп маалыматтарды ала алдык. Кыялдангандарым дагы ишке ашып атты. Бактылуу үй бүлө дарагындагы биз сарамжалоого, үй бүлө менен болгон мамилени бекемдөөгө көп билим ала алдык. Коомчулуктун деңгээлинде аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулукту азайтуу, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча жергиликтүү комитеттердин ишмердүүлүгүнө галс ыкмасын колдонуу долбоорунун алкагында окутуулар 3 күнгө созулат. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана Америка элчилигинин баңгизат каражаттарын эл аралык жүгүртүүгө каршы күрөшүү жана укук коргоо аракеттери боюнча кеңсесинин колдоосу алдында өтүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.